Астыңарга койгон максаттар мындай кичине оорураак болуш керек да. Астыңарга койгон максаттар мындай кичине оорураак болуш керек да. Анан ошону жеткенден кийин, ошого жеткенге аракет кылыш керек да. Анан жеткенден кийин анан өзүңө ишене баштайсың да. Мисалы алсак, эгер бирөө тамеки тартса, анан тамеки тартканын ташташ керек дейт да. Эми бул кыйыныраак да, эми ошого көнүп алгам, эми ушул депчи, мисалы алсак. Анан ошону таштагандан кийин өзүңөргө ишенич пайда болот. Менин колуман келет экен деп. Же болбосо эртең менен саат 5-те 6-да турам. 6-да турсам кандай болот? Тура аламбы? Эми оорда жылуу төшөктө жата берейин депчи. Анан жок, 6-ларда мен да тура алам деп 30 күн эртең менен саат 6-да турам. Анан ошол колуман келет деп ошол 30 күн тургандан кийин анан өзүңөргө да ишенич пайда болот. Мен кыла алат экен деп. Мисалы алсак, анан жана бизнести баштайм деп, эми ал кантип баштамак элем, ким ага кантип ошону жасайм деп өзүңөргө астыңа койгон максаттар мурда жасай албагандай мындай жаңы, анан бийигирээк болуш керек да. Анан ошол дайыма планканы көбөйткөн сайын ошондо силерге ишенич пайда болот.